Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыз балдар адабият сабагы болмокчу. Мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Бүгүнкү сабактын темасы Казыбек Мамбетимин уулу. Киришүү. Казыбек Мамбетиминдин өмүрү жана чыгармачылыгы туурасында таанышабыз. Атасы Мамбетимин жөнүндө, ата-энеси менен Оренбург шаарына айдалганы туурасында, Болотбек Исабековдун эмгеги, Казыбектин казалдары, Казыбек Атбашы районунун районунда туулган туурасында. Казыбек Мамбетимин уулу 20-кылымдын алгачкы 3 илдигиндеги кыргыздын чыгаан акыны Казыбек Мамбетимин уулу айрым маалыматтар боюнча 1901 жылы Кыргызстандын азыркы Нарын областына караштуу Атбашы районундагы Келтебек деген бөксө жайлоодо диний сабаттуу манаптын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген деп айтылат. Атасынын таалими менен жаш Казыбек эрте каттанып, жазууга үйрөнөт. Атасы Мамбетимин чынжырлуу манап болсо да, ошол аймакка аты дайын бардар адам болгон. Бир жагынан ал киши диний сабаты бар, исламдын парзын сыйлаган сабаттуу адам болгон экен. Казыбектин кулактын баласы деп аталып калганы бул андан кийин 1929 жылы Совет бийлигинин бай манаптарды кулакка тартмай саясаты дүрт этип, от алып, анын жалыны Мамбетиминди да каптайт. Мунун айынан Казыбек да кулактын баласы деп аталып, ата-энеси менен алыскы Россиядагы Оренбург шаарына 44 манапка кошулуп айдалат. 1929 жылы. Ошондо Казыбек 1929 жылында бай манап деп айдалып, буйрук менен кез болдук. Бул өңдөнгөн кыйынга, кармаган тапкан буюмдан калбады бүрө ырымга деп каңырыгы түтөп, тагдыры тайкы жолго түшкөнүнө катуу өкүнгөн экен. 1931 жылы кандайдыр бир себептер менен камактан бошонуп, Атбашыга кайтат. Келсе атбашылыктардын бир тобу Кытайга качып кетүүгө даярданып жатышкан экен. Совет бийлигине көңүлү түз эмес. Казыбек качан эле кошулуп Кытайга өтүп кетет. Качкан элге кошулуп. Ал жерде 3 жылча жүрүп, 1934 жылы кайрадан тууган жерине кайтып келмекчи болгондо чек арачылардын колуна түшүп калат. Ушундан кийин Казыбектин өмүрү так эмес, белгисиз болот. Бир кабарга караганда 1943 жылы түрмөдө бошонуп келатып, Өзгөндүн Мырзаке деген жеринде каза болот. Экинчи бир кабарга караганда ооруга чалдыгып, ошондон улам дүйнөдөн кайтат. Казыбек жарык дүйнөдө 42 жыл гана жашаган экен. Ал эми экинчиси туура болсо 35 жыл өмүр сүргөн болот. Болотбек Исабековдун Казыбектин адабий мурасын топтогон эмгеги. Казыбектин адабий мурасын жазып топтоп, азыркы күнгө жеткиргендердин бири болуп Болотбек Исабеков эсептелет. Ал Казыбектин поэзиясына өтө берилип, ышкыбоздук менен чогултат. Казыбектин поэзиясын жыйнап, жазып калтыруу Болотбек Исабековдун сиңирген эмгеги бир кыйла маанилүү.
Жалпы жолунан мүнөздөсөк, Казыбектин поэзиясы өзүнүн жеке өмүрүнө, жеке тагдырына байланыштуу десек болот. Казыбектин казалдарынан үзүндү. Катарыңда курбунун, ойноп жүрдүк бир кезде. Атып мылтык куш салып, кымыз ичип куйрук боор чайнап жүрдүк бир кезде. Бул ырында акын өз жеринде, өз элинде өткөн ар бир күн ушинтип куунап, ушинтип жыргап жашаган өмүрдүн асыл учуру катары чагылдырылат. Тагдырдан алыс кете албай, максатына жете албай, башына түшкөн турмуштун түйүнүн эч бир чече албай, армандуу болуп өмүрү аманат жандан кече албай. Ал эми бул жерде турмушта көпкө умтулуп, бирок азга жетпей, пешенесине алдын ала жазып койгондой татаал тагдырга туш келген, өзүнө окшош адамдардын өмүрүнө кайрылып жатат. Ошолор да жандан кече албай, же адамдык бийик мартаба менен жашай албаганына кайгырып капаланат. Алардын жашоо машакаты текке кетерине өкүнөт. Казыбек Мамбетиминдин казалдарынын тизмеси. Окуп жүргүн агайын, кыргыз салты, ала тоонун жаратылышы, агай-иниге салам айт, айдалган манаптар, каранын иши ак менен, ат башыны сүрөттөгөнү, Кытайга элдин барышы, түрмөдөгү ырлардан, сагынып жазган саламым, өткөрдүм баштан касырет. Мына жана башка казалдарды жазган. Казыбек Ат башы району, Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Ат башы районундагы айыл, Казыбек айыл округу составына кирет. Казыбек Мамбетимин туурасында балдар бүгүнкү сабакты жыйынтыктап төмөндөгүдөй тесттерге жооп берели. Анда эмесе балдар бүгүн биз Казыбек туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда ошол эле суроолор боюнча сабакты бышыктап кетели. Биринчи суроо. Совет бийлиги тушунда катуу куугунтукка алынган акындардын бири ким? Асы Белек Солтоноев, Казыбек Мамбетимин, Касым Тыныстанов. Бул жерде Казыбек Мамбетимин. Казыбек Мамбетимин качан, кайсыл жерде туулган? Казыбек Мамбетимин качан, кайсыл жерде туулган? Асы 1904-жылы Өзгөндө туулган. Бсы 1901-жылы Ат башыда туулган. Всы 1902-жылы Кеминде туулган. Анда эмесе балдар туура жоопту тапты деп ойлойм силерди. Туура жообу Казыбек Мамбетимин 1901-жылы Ат башы районуна караштуу Казыбек айылында туулган. Эмне үчүн Казыбектин өмүрү куугунтукталып өткөн? Асы ата-энеси бай болгондуктан, Бсы ата-энеси кедей болгондуктан, Всы ата-энеси жаман болгондуктан. Эмне үчүн Казыбектин өмүрү куугунтуктап өткөн? Туура варианты балдар, ата-энеси бай болгондуктан куугунтукталган. Төртүнчү. Казыбектин ырларын биринчи болуп ким жыйнаган? Асы Болотбек Исабеков жыйнаган.
Б'сы Алы Токомбаев жыйнаган. В'сы Ишеналы Арабаев жыйнаган. Казыбектин ырларын биринчи болуп балдар Болотбек Исабеков жыйнаган. 5. Казыбектин ырларынын негизги мазмуну эмне жөнүндө? A'сы согуш жөнүндө. Б'сы дүйнө жөнүндө. В'сы дин жөнүндө. Казыбектин ырларынын негизги мазмуну балдар дүйнө жөнүндө. Казыбек ата-энеси менен Оренбург шаарына качан айдалат? A'сы 1928 жылы. Б'сы 1929 жылы. В'сы 1930 жылы. Казыбек ата-энеси менен Оренбург шаарына 1929 жылы айдалат. Казыбек канчанчы жылы чек арачылардын колуна түшүп калат? A'сы 1932 жылы. Б'сы 1931 жылы. В'сы 1934 жылы. Силерди балдар туура тапты деп ойлойм. Казыбек бул 1934 жылы чек арачылардын колуна түшүп калат. Ырды толукта. Ойноп жүрдүк бир, атып мылтык куш салып. Дуулап жүрдүк бир, кымыз ичип куйрук боор, чайнап жүрдүк бир. Тийиштүү сөздөрдү эмне кылабыз балдар? Коюп чыгабыз. A'сы жерде, Б'сы кезде, В'сы маалда. Балдар жакшылап ойлонуп, маанисине жараша сөздөрдү коюп чыгабыз. Бул Казыбек Мамбетиминдин казалын кайсы туура жооп дал келет? Анда туура жооп Б'сы кезде. Ойноп жүрдүк бир кезде, атып мылтык куш салып. Дуулап жүрдүк бир кезде, кымыз ичип куйрук боор, чайнап жүрдүк бир кезде. Бул жерде туура варианты Б варианты, Б кезде. 9. Казыбек менен Совет бийлигинин ортосунда кандай мамиле болгон? Жаман мамиле болгон, жакшы мамиле болгон, орто мамиле болгон. Казыбек менен Совет бийлигинин ортосунда жаман мамиле болгон. Казыбек Мамбетимин качан, каерде каза болгон? Казыбек Мамбетимин качан, каерде каза болгон? A'сы 1936 жылы каза болгон. Б'сы 1943 жылы каза болгон. В'сы белгисиз. Туура жоопту тапты деп ойлойм балдар. Казыбек Мамбетимин 1936 жылы каза болгон. Казыбек Мамбетиминди дагы бир жолу бүгүнкү сабакта бышыктап, тактап кетели. Казыбек бай манаптын үй бүлөсүндө туулган. Казыбек эрте каттанып, жазууга үйрөнгөн. Казыбек Мамбетимин ырчы, акын болгон. Казыбек Оренбург шаарына айдалган. Казыбек Мамбетимин бул казалчы болгон. Мына балдар, Казыбек туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Казыбек Мамбетимин бул Нарын областына караштуу Атбашы районунун Казыбек деген айылында эмне кылган экен? Жарык дүйнөгө келген экен. 1901 жылы. Казыбек бул манаптын
үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген экен. Бирок баягы атасы баягы Бардар жерде жашагандыктан кийин 1929-жылы Совет бийлиги бул манаптарды кулакка тартмай саясаты башталып, Казыбектин үй бүлөсүн Казыбектин өзүн кошуп, кулактын баласы деп Россиядагы Оренбург шаарына 44 манапка кошуп айдаган экен. Ошондой эле Казыбек көптөгөн казалдарды жараткан экен. Андан кийин 31-жылы кайра ошо камактан бошонуп ат башыга келип, эл менен кошо баягы Кытай жергесине качып барып, ал жерден кайра 34-жылы тууган жерине кайтып келип, чек арачылардын колуна түшүп калган экен. Ушундан кийин баягы Казыбектин өмүрү так эмес, белгисиз болгон экен. Бир караганда 43-жылы түрмөдөн бошонуп келе жатып, өзгөндүн Мырзаке айылында каза болот деген маалымат айтылса, экинчи маалыматка караганда бул узак оорудан дүйнөдөн кайткан деген маалыматтар айтылат. Казыбек Мамбетимин 42 гана жыл өмүр сүргөн экен. Бирок элге Казыбектин казалдарын, адабий мурастарын топтоп, эмгектерин алып чыккан бул Болотбек Исабеков болгон экен. Мына балдар, биз Казыбек Мамбетиминдин баягы казалдарынан кыскача үзүндүнү эмне кылдык, тааныша алдык. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма Казыбектин казалдарынан окуп таанышабыз. Ошондой эле балдар, Казыбек Мамбетиминдин казалдары обонду дагы ырдалып келе жатат. Анда эмесе балдар, интернет булактарынан обону менен үйрөнгөнгө дагы жана казалдары менен таанышып, окуп чыгабыз балдар. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.